зарыл. Себеби латын тамгасы маданиятка тез жетүү үчүн 4 эсе жеңилдик тилейт. Жолдош Тынысанов, балким ара алфавитин деле каларбыз. Анткени бул алфавит менен сабатсызыбызды жөө алсак, бул тил менен дүйнө адабияттарына да чыга алат элек. Жок, Жолдош Арапаев. Латын тамгасы маданиятка тез жетип киргенде бизге жардам берет. Араб тамгасында бир сөздүн башында кыбачы коюлса, башкача окулат. Ошол эле кыбачынын сөзүнүн аягында алып койсок, такыр башка тамга болуп жатат. Жок. Жолдош Касым Тынысановдун араб алфавитинин латын тамгасына өтүү боюнча сунушуңуздарды эмне дей аласыздар? Каршы? Макул? Каршы? Жок. Токтотуп калалымбы? Мугалимдердин областтык туңгуч съезде кыргыз колдонуп жүргөн араб тамгасынын ордуна маданият жолунда жеңилдик келтире турган латын тамгасын алууну өтө керек деп табат. Латын тамгасы газета беттерине берилип, ал тамга менен элди тааныштыруу азыртан баштала берсин. Газета беттерине латын тамгасы менен кыска кабарлар жана ыйлар жазыла берсин. Жолдош Касым Тынысановду тазалаганы отурабыз. Анткени Казакстанда улутчулдардын лидери Сыбагыл Садыбакасов Казакстанда кандай орунду ээлесе, Касым Тыныстанов да Кыргызстандагы улутчулдардын дал ошондой лидери болуп эсептелет. Мында отурган жолдоштордон менин өтүнөрүм тазалоо мезгилинде Касымга суроолорду берип, жана бизге жардам көрсөтүүңүздөрдү өтүнөм. Жазуучулар союзунун төрагасы Жолдош Токонов. Жолдош Таукин, жолдоштор. Касым Тынысановдун академиялык кечелер спектакли улутчулдукка, панисламчыл, пантүркчүл идеяларына суарылган. Чыгарманын мазмуну эски заманды бай манаптарды мактап, алардын кылган иш-аракетин даңазалап жатат. Бул чыгарманын идеясы биздин заманга карама-каршы турат. Кыскача айтканда, саясий кыймыл менен аралашкан пикирлерди берип турат. Туура баа бердиңиз деп ойлойм. Кана жолдоштор, бул боюнча кандай сурооңуздар бар? Токонбаев экөөңүздөрдүн ортоңуздарда кандай чагымдар бар? Ал экөөбүздүн ортобузда эч кандай чатагыбыз жок. Бир кезде мен нарком болуп турган кезде ал Ленин тууралуу деген жыйнагын басмага бастырам деп келди. Мен ыр менен таанышып чыккан соң, сенин ырың көркөм жагынан начар. Бул ырларыңды оңдоп жаз, жаап сал. Эгер бул ырларың ушул бойдон ачыкка чыкса, сен акындык намыңа көлөкө түшөт деп кесиптештик кеңешимде айттым. Болгон ошол. Касым Тыныстанов, бул биздин жаш мамлекетибиздин өсүшүнө пут тоскон эл душманынын актануусу. Анда эмесе, бүгүнкү тазалоодо Шарип Көкөнов жана Касым Тынысановду чыгарууга ким макул? Ким каршы? Тартаспы? Жок, тартпайм. Мындай ишти баштайлы. Мен тергөөчүмүн. Даның болсо ороңдо, малың сыйбайт короңдо деген элдик макалды сиз чыгардыңыз беле? Мен чыгарганмын. Көрдүңүзбү, оюңуз башынан бузук. Бул макалыңыз менен даныңды өкмөткө бербей ороңо кат деп бүт элди совет мамлекетине каршы төгөнсүз. Чынын айтыңыз, Социал Туран партиясынын канчанчы жылдан бери мүчөсүсүз? Мен эч качан мүчө болгон эмесмин. Болбоймун да. Жалган. Умандай сырыңды башыңды тирөлөй кулкалаганда айтасың. Желдет, карма. Кой бер. Айт чыныңды. Айтпадымбы? Айтканың ушулбу? Дагы кандай айтышым керек? Чыныңды айт. Чынымды айтсам, ишенбей атпайсыңарбы? Адам баласы, сен деле, мен деле эне төрөгөн эле го. Желдет. Көзүңдү ач. Суу ичесиңби? Ичем. Анда ишти кайрадан баштайлы. Совет чарбачылык жумуш кызматкерлерине көтөрүлүүгө шарт түзүлгөн.
жана жада калса кээделерине илимий наам берилген. Буга эмне дейсиз? Эч нерсе дебейм. Бир гана өтүнөрүм. Мен эч качан Совет өкмөтүнө каршы иштеген эмесмин. Иштебеймин дагы. Бул жөнүндө ойлогон эмесмин. Ойлобойм дагы. Итти эркелетсең эркелет, бирок таягың таштаба деген ушул. Адамча сүйлөсө кайра итче өрөсүң да. Угуп кой, эгер мойнуң алсаң кошуносуң, мойнуң албасаң атыласың. Желдет, башта. Мындан көрө мен атып салчы. Сага ок кетирип жиндиминбе? Мойнуң албасаң сени ушинтип кыйнап өлтүрөм. Сөгүңдү күн жагам. Өтүп бараткан окшойт. Азырынча түрү болгону менен бирок ысымы эбак түрлөрүнүн тизмесине сызылып салынган окшойт. Болбосо тирүү адамды да ушунча кыйнашабы? Ушунча кордошобу?